троллейбусқа чыктым. Чөнтөктө эч нерсе акчага кое калыптыр да. Тыйын да жок. 5-6 тыйын. Жүрөк түшүп кетип атам. Университетке жетсек, кантип шофёрго айтат экенмин депчи, титирип алганмын да кетип атам. Анан жеткенде баягы шофёрго айттым да. Эми ошто ака деп сүйлөйбүз го. Ака, менин акчам жетпей калды, кечиресиз. Унутуп калыпмын. Сизге кийин кайтарып берейинчи ошол 10 сомду десем, бир мезгилде сөгүп жүрсө баягы, акчаң болсо түшпөйсүңбү депчи. Вообще кызык болдум да, уялганымды айтпаган. Жанымда бир байке бар экен. Анан бул студент бала экен. Мына мен төлөйүн деп төлөп койду да. Көзүн жаш акчыдай эле Аябай төлөп койду. Кыжалачылык. Аябай мындай кантип жеткенин билбейм да университетке. Кыжалачу, кантип ушул 10 сомду берем депчи. Сөгүшүн билдим да уже. Сөктү бирокчу. Конкретно сөк. Бала, акчаң болсо чыкпайсыңбы деди да ал жердечи. Анан вообще башкача болуп кеттим. Айттым, ака, мен акчаңызды анан алып келип берейинчи, бир 10 тыйын. Мен салбай чыгып алыпмын, просто калбай калды акчам. Курсагым деле аш дедим. Сен анын жанындагы бир ака түшүнүп калды дагы. Төлөп койду да.